Балалық кезде эске салган муравейник таттуусу баарыңыздарга салам. Менин каналыма кош келдиңиздер. Ушул рецепт менен муравейник жасап магазинге өткөрүп эң биринчи кирешемди тапкан болчумун. Ошол оригинал рецепт менен сиздер менен бөлүшөм. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Бизге un, разрыхлитель керек. Андан кийин сливочное масло, 1 жумуртка керектелет. Биринчи эле унубуз менен разрыхлительди жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин катуу сливочный май болсо теркадан өткөрүп, жумшак болсо колубуз менен жакшылап крошка кылып алабыз. 1 жумурткабызды кошуп, камыр ийилеп алабыз. Камырыбыз өтө жумшак эмес, ушундай катуу болот. Аны бөлчөктөргө бөлүп, пакеттерге салып, морозильникке коюп коебуз. Катканга чейин каткандан кийин алып чыга берсеңиздер болот. Батыраак катыш үчүн ушундай 4 бөлчөккө бөлүп койдум. Биздин да камырларыбыз катып даяр болду. Буну терканы алып, жакшылап каткан камырыбызды теркадан өткөрүп чыгабыз. Теркадан өтүп даяр болгон камырыбызды 160 градуста 30 минуттан ичинде бышырып алдым. Сиз сөзсүз өз духовкаңызга карайсыз. Толук муздагандан кийин посудабызга салып, үстүнө 1 банка вареный сгущенканы кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Эми муравейниктерибизге форма беребиз. Үйдө ушундай стакан болсо, сөз ичине пакет салып, андан кийин муравейникти ичине салып, ныктап тегиздеп алабыз. Андан кийин пакеттин эки чекесин акырын көтөрсөңүздөр, ушинтип муравейник формасын кармап чыгат. Негизи стаканы майлап да кылат, бирок пакет менен кылган ыңгайлуу. Анан жакшы тегиз дагы чыгат. Кооздук үчүн муравейниктердин үстүнө шоколадты сепип койдум. Сиз үйгө кез келген посыпка болобу, сахарный пудра болобу, же мак болсо да сепип койсоңуз болот. Өзүңүздүн табитиңизге караша кооздоп койсоңуз болот. Мына биздин муравейник да даяр болду. Күндүн ушундай ызгар сугунда чай менен ичсеңиз, аябай даамдуу болот. Сөз жасап көрүңүз. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Анткени өзүм колдонгон оригиналдуу рецепттер менен бөлүшөм. Дагы менин каналымда кандай рецепттерди көргүңүз келет, сөз комментарийге жаза кетиңиз.